Жора Гуля 2 кандай тартылган сиздерге биз толук көргөзүп беребиз. Анда көп сүйлөстөн кийинки кадрларга кеттик. Сен истигиңди алмаштыргандан көрөчү, мээңди алмаштырсың. Каякта жүрөсүң? Кыз ел менен до свидания деймин да. Шпионский көбүрөөк болот экен деп ойлоп атам. Кызыктуу болот го дейм. Себеп дегенде жаңы тема болот да. Ладно, спокойно. Ой, кечир. Чмоки. Жан дүйнө сулуулугу менен сырткы келбет айкалышканда гана сулуулук болот деп ойлойм да. Нежнешко. Ассаламу алейкум, жалпы биздин Канат Шоу менен YouTube каналынын катталуучулары бүгүн Кыргызстан боюнча өзгөчө резонанс болуп атат. Анткени Жора Гуля 2 кино тасмасы бүгүн жарыкка чыгып, то есть бүгүн жарыкка чыгып, 6 октябрда бул жака жалаң шоу бизнес өкүлдөрүн жана жакын бир туугандарын чакырып, закрытый показ кылып жаткан убагы Жора Гуля 2 кандай тартылган сиздерге биз толук көргөзүп беребиз. Анда көп сүйлөстөн кийинки кадрларга кеттик. Жарым акчасы силердики, жарым акчасы меники деп силерге кудум ушул жерден ишендирип айтып кете алам. Ай, жаңы стиль. Жарашат бекен? Сен истигиңди алмаштыргандан көрөчү, мээңди алмаштырсың. Каякта жүрөсүң? Уже мен 10 жыл мурда сизди ушундай сулуу бойдон көргөм, дагы деле ушундай сулуусуз да. Секрет эмнеде, сыры эмнеде бунун? Сиз түз эфирдесиз. Биз жакта да түз эфир болуп атат. Сулуулуктун сыры эмнеде? Сулуулуктун сырыбы? Мен ойлойм, жан дүйнө Пирожки жегенде. Жок, пирожки эмес. Жан дүйнө сулуулугу менен сырткы келбет айкалышканда гана сулуулук болот деп ойлойм да. Мына Кыргызстандын эң сулуу айымы айтып атат. Анда жүрүңүз, камераны өчүрдүк, кеттик. Мени угуп калышы мүмкүн. На связи. 24/7. Ладно, спокойно. Ой, кечир. Чмоки. Пока. Почему маска менен жаңа? Мы социально ответственные люди. Без маска тагынбасак ким тагынат, туурабы? Ошондой 5 ай тагынасызбы да маска? Албетте. Только сиз эле экенсиз. Эмен карасаңыз, мындай элде мындай оюңуз боюнча кандай болот деп ойлойсуз кино? Биринчи часть абдан сонун болгон, ошол себептен экинчи часть дагы ошондой болот деп ойлойм. Шуткалар өтөт сизге, Албетте. Эрмек байкен шуткалар өтөбү? Үйдөн Эрмек байкен шуткалар күчтүүбү же сиздин шуткаларыңыз күчтүүбү? Эми айтпай эле Но коеюн. сиздики. Баарына чексиздик. Социалдык тармактар, мессенджерлер, каалаган түйүндөргө чалуулар, ОТВ менен сүйүктүү телеканалдар, миңдеген фильмдер жана сериалдар. Баары сиздердин ар бириңиздер үчүн тарифке топтолгон. Переходи на О. Баарына чексиздик. Динарайжа, сиз эмне футбол ойнойсузбу? Футбол? Багажникте сулар жүрөт го? Ал подружкалар менен ойнап турам. Тиги скендер арасында турнирдер. Домбашка, кел тартып койчу. Фото деген жакшы да. Кандай күлүп коңуздар? Болчу. Мен алардын түбүнө жетем. Рахмат, ушунча зал толуу, вообще аншлаг кишини көрүп атканыбызга аябай кубанычтабыз биз. Реально айтканда молодцы все.
до свидания деймін да, Барыңарға до свидания деймін. Бүт барынан мына бұл жерге келгендердің барыңарға рахмат. Молодцы, всем приятного просмотра. Жора Гуля эки биринчисинен кандай айырмачылык болот деп ойлойсуз мындай режиссерлук көз карашыңыз менен? Мен билбейм да, мен сценарийди окуган жокмун. Трейлер менен эле байкадым, шпионский көбүрөөк болот экен деп ойлоп атам. Мындай эксцентричное кино да, жанагындай абсурдный юмор бар го, ошондой сыяктуу болуш керек деп ойлоп атам. Көптү күтүп атам. Сиздердин ушул убакка чейин тартып келген кинолоруңуздар Кыргызстан 7 дуанга жетип, Казакстанга чейин кетип атат. Бирок кийинки максатыңыздар кандай? Өмүр бою ушу Кыргызстан жарышпы же СНГга там Россияга? Жок, албетте да, албетте да. Кандай максаттарыңыз бар кино тармагында? Бардыгын мындай эле болуш керек. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом дегендей, бизде эле эми СНГга чыкканга аракеттерибиз бар, уже сүйлөшүүлөр бар. Биринчи Казакстандан баштайбыз, Өзбекстан, Россия, буюрса барыбыз. Кыргыз киносун колдоп турсак, мен оюмча баардыгы жакшы болот. Буюрса сизден көптү үмүт этебиз, жакшы кинолорду күтөбүз. Бар болуңуз Бакыт байке. Прикол жокпу бул жолу? Бул жолу этот без шуток да. Кандайсыз жеңе, жакшысызбы, ден соолуктарыңыз кандай? Сизде чогуу болбойсуздарбы? Мына урматтуу достор, байкем келе атат го. Жеңе, эме Эмил байкенин мындай вайындар көбү күлкүлүү да аябайчы. Анан көбүнө мындай сиз менен катышканда, сиз менен тартылганда аябай смешной болот да. Бул шуткаларды ким жазып берет негизи ага? Көбүнчө жашоодон эле алабыз. Эмил, в основном Эмил придумывает. Эмил байкенин мындай кандай эме мындай өзгөчө артыкчылыктары кандай деп ойлойсуз? Азыр залга барып мындай формасына келип калды. Мындай өзгөчө талант катары мындай сиз жакындан кандай? Ассаламу алейкум. Шеф, кандайсыз? Жакшысызбы? Не маска тагына болгансыз? Мен Сабзиромун да. Эмил байке, эме интервью алып атканбыз да. Сиздин акыркы убакта вайындарыңыз мурдагыдан да смешной болуп кетти, анан ушу жеңенин көп салымы барбы депчи? Мурункудан смешной болтабы, Мурдагыдан да аябай смешной болуп кетти да уже. Макул, шеф, бул не то суроо болуп калды. Жора Гуля тасмасы. Жора Гуля тасмасын сиз жөн эле Самат байкени колдош үчүн келдиңизби? Чындап көргүңүз келип ушул кинону күттүңүзбү? Биз кинону көргүбүз келип, Супер кудалар 3 тасмасынын съемкасын жылдырдык. Ушул кинону көргүңүздөр келип, Атак азыр күндө съемка тартып атасыздар. Жок, съемканы жылдырдык. Жок, ошо баштай элекпиз. Уже баштай элексиздер пока, 5 башталмак, анан жылдырдык да. Уже сразу артынан кайра Супер кудалар 3 кеткен табы. Буюрса. Мисалы кинодо көбүнчө биринчисин тартып, андан кийин экинчисин да тартыш өтө оор да. Бирок үчүнчүсү биринчисинен экинчисинен дагы кызыктуу болот деп ойлойсузбу? Сценарий боюнча. Кызыктуу болот го дейм, себеп дегенде жаңы тема болот да. Сиз баягы интервьюңузда айтып кеттиңиз, мен турмусун бака. Мен Мимозанын ролун ойнобойм депчи. Ооба. Если сиз ойнобосоңуз мындай ачылбай калбайбы балким? Супер кудаларда кино. Көрөбүз, мен үчүн кызыктуураак болот го дейм, наоборот. Бирок озвучка сиздики кетет, Балким. Андай секреттерди айтпа да. Эмил байке, биздин көрүүчүлөргө да мотивация болсун. Сизди 1,5 жыл мурда көргөндө аябай толук элеңиз да. Чында 1,5 жыл мурун эми честный кишилердин көзүнчө да туура сураш керек. Ушул канча килограмм арыктадыңыз? Ортодон канча вес таштадыңыз? Мен оюмча көлөм кетти окшойт, арыктаган жагынан бир ашып кетсе бир 6 килограмм го дейм, 5 килограмм. Бирок ошол баягы мурдагы майлар азыр булчуңга айланды, Ооба, эми сен спорт жагын түшүнөсүң, ошондо. Биз бияка майка менен деле келсеңиз жарашмак экен да сизгечи. Кышылдады эле. Саламатчылык. Нежный ешко. Жытса укмушкен. Үйүмө ушундай койдура алсамбы? Камечи не көрмөгөн эгей, даңкы баланын слишком кыздын адресимен жолуккан табыз. Таанышкан табыз. Ай, Жора, ушундай эмнеге спортчика айтасыңар силер? Эй, кандай спортчика? Балаң бизге айтпай эле чакырып салып турду. Барбай ошо турбайт. Ой, андай болот атса, даярданып барышыбыз керек таңда. Көбүнчө силерди кинолордон, сериалдардан көрүп калып атабыз. Чоңураак киного качан тартылайын деген мындай өкүңөр мындай кыз жигиттин ролунда же аял күйөөнүн образында качан аткарасыңар? Биз ошол боюнча бир сонун жаңылык айтып койчу жан. Мен айта берейинби? Уруксат берип атат. Берип атканда сүйлөп алайын. Эме?
кино тартылып бүткөнөн калды, буюрса уже Биз кино тартып атабыз десе? Биз өзүбүз тартып атабыз кино. Прям өзүңөр расходун көтөрүп, сен өзүң чыгып сүйлөп, бул биздин кино куш келипсиздер деп тосуп аласыз, Эми алып барчу бирөө болот да. Кинонун аты кандай? Малиновые отношения. Малина отношения. Только Малиновые любовь, да? отношения. Жок, любовь эмес, ошо аты ошондой. Мелодрама эмеспи мындай кайгылуу? Комедия, Фантастика. фантастика аралаш. Айланып төбөмдө болбу? Реально келип салам. Аларды айтпа да, интрига болуп турсун деп койду. Буюрса январда кинотеатрларга чыгат. Кудай буюрса. Ар дайым силердин вайндардан, уже закрытый показдардан, ар кандай жакшы иш чаралардан өкүңөрдү 2 жылдан бери бирге көрөбүз. Эмнеге мисалы үйлөнбөй жүрөсүң? Мисалы мен аялым болсо, то есть девушкам болсо, эч агыл үйлөнүп алмакмын да. Зачем это? Убакыт өткөрүп. Не, качпагыла, давайте ответьте потом. Буюрса үйлөнөбүз, аз убакыттар калды. Ушу суроону бербегилечи вообще, пожалуйста. Сүрөт көтүшүн. Буюрса үйлөнөбүз мына. Буюрса үйлөнөсүңөр, үйлөнгүлөчү. Ооба. Вау! Достор, Нуриза Бектурова жакында турмушка чыгат. Мо эме, трендке катышып койгула. Неге мен ылдыйгар болдум? Все, бактылуу болгула. Негизи азыр шылдыңдап эле факт менен айтканда кимдер мыкты фотографсыңар? Ержан мыкты брат. Жок, Самуэль мыкты. Бесте жаттай брат. Жок, мындай бириңердин работаңарды көрүп урдайсыңарбы? Жок, урдабайбыз, биз только бири-бирибиз менен вдохновение алып, идея бөлүшөбүз. Бирок ичиңерде андай көрүнбөйт да. Жаман конкуренциңарда Ой, жесткочу. аттан сен билбей турбайсың. Жок, биз дегенчи эми айта кетчү нерсе блогерлерге окшоп биз дегенде атаандашпайбыз да. Биз деген наоборот бирибизге идея бөлүшүп. Анда силер изденбей турбайсыңарбы атаандашпайсыз? Изденип жүрүп ушул даражага келдик да. Эмеден лучше болуп калайын деп ойлойсуңбу сен мында Эржандан сен Самуэлден лучше болоюн деп? Жок, ар бир адам өзүнүн ырыскысы, баарыбызга түшкөн. Бирок бар Эржан лучше, Ырыскы бар. Бар Эржан лучше. Бирок Сариев, Нурмухаммед лучше болуп кетчү өкүңөрдөн да. Ну это факт. Но бирок мындай честно сказать, өкүңөр үчөңөр лучшийсиңер Кыргызстанда. Бар болгул алтындар. Бирок айта кетчү нерсе, блогерлерден мен жакшы көрүп сыйлаган бул Канат сенсиң доске. Нужно быть первым да. Запомните эту фразу. Кашкыр чыгып калды. Далшы экинчи окууга окутсам ак белеңер. Кичине эс алсын да. Экинчи эмес. 4-чү. Биздин кызыбыздын 3 жогорку билим диплому бар. Ай, 3 диплом эмне кылат? Башын арабаны. Үйгө тийип экин төрөгөндө эле үйдө туруп калат. Жумуш иштеп, карьера жасаш керек. 26? Сурап өтүп бараткан турбайбы? Сиздердин үйдө домработница барбы? Служанкабы? Эми келин алгандан кийин ошо келин кылат да баарын тең эле. Мен деле колумду узартып мени жыргап калган атпаймынбы, Кызыктуу болгону мен билбейм, сөзү менен айтып жеткире албайм, бирок кызыктуу эле болот болуш керек. Анткени Ак Өргө Сити менен 50-квартал кинолорун көрүп эле жүрөбүз. Кыргызстандагы алдыңкы бакыт байкелердин кинолору жакшы. Ошо жакшы эле нерселерди күтүп атабыз. Ушул байкелердин тамашаларын көрүп, ушул байкелердин кинолорун көрүп чоңойгонбуз. Бир саат сонун болот.